адам чөккөндө ошол суудан чыгаргандан кийин чөгүп эсин жоготкон адам эгер адам эсин жоготсо ошого биринчи көңүл бура баштайт, карай баштайт. Анын дем алуусу ордундабы, жүрөгүнүн согушу ордундабы, ошонун баарын текшериш үчүн биз деген эң биринчи ошо сонный артерияны карайбыз да. Эгер сонный артерияда пульс болбосо анда биз ошо өпкөсүнүн дем алып аткан, өйдө көтөрүлүп түшүп аткан, баягы дем алып атканын байкашыбыз керек да. Куум, ошо тамактын калдыктары, эгер карыган адам болсо протездерин ошолорун алып биз дем алуу органдарын бошотуп алабыз да. Андан кийин дем алуу органдары бошолгондон кийин баланын адамдын башын түзүкү кылабыз дагы, эңкейип туруп ушул эле положенияда ошо марине коебуз, мындай. И эки чоң үйлө жасайбыз да өпкөгө. Өпкөгө эки жолу үйлө жасаганда эгер адам эсине келбесе, анда биз сердечно-легочный реанимация, жүрөккө мындай кыйыр массаж жасайбыз. Кыйыр массажды ошо жүрөк төшөөктүн ортоңку сызык линиясынан баштайбыз да. Ылдый мочевой отросткы менен мындай кылып билип алабыз үстүнкү эмеде. Ортоңку колду алып, колду эч качан ийбейбиз, түз отурабыз. Ошо салмак менен ошо кыйыр массаж, жүрөккө массаждын ошо тереңдиги 5-6 сантиметр болуш керек да. Ошону минутасына 120 жолу жасайбыз, минутасына 120 жолу. 30 конференцияда коет, мында деген 30 жолу жүрөккө массаж жасайбыз да, 2 жолу оозго чоң аба үйлөйбүз да. Эгер ошол адам эсине келип, эгер өзүнө келип эметсе, адамды бул сол капталга жаткызабыз мындай кылып. Колун бияка коебуз, бул колун ийин калтырабыз, мындай кылып жаткызып коебуз да. Мындай кылып. Что баягы оозундагы толуп калган, өпкөдөгү толуп калган суулар бияка акканда баягы толуп, баягы адам тумчугуп калбаш үчүн ушундай кылып пространствого коюп жаткызып коебуз. Бүгүнкү өткөрүп аткан иш-чараларыбыз бул сууга чөгүп аткан адамга кандай жардам көрсөтүү ыкмалары болду. Дээрлик эле ушу сууга түшүп аткан адамды көрүп калгандар, биздин жарандар кандай жол менен жардам кылса болот, жогоруда көргөзүп кеткендей эле биринчи жардам көргөзүү ыкмасын көргөздүк азыр. Ар бир жарандарыбыз ушул ыкмаларды үйрөнүп, жана өз коопсуздугун сактаса жакшы болот деп ойлойбуз биз. Жарандарга кайрылып кетет элек. Мисалы сууга түшүү эрежелерин азыркы кезде жай мезгилинде сууга түшүү мезгили башталгандыгына байланыштуу сууга түшүү эрежелерин так сактап, өз өмүрүнө кайдыгер мамиле кылбастан биз жарандарды чакырып кетет элек, уруксаты жок жерлерге түшкөндөн же болбосо ошо өзгөчө көңүл буруу менен кайрылат элек. Жаш жетелек жаш балдарга кароосуз калтыруу же болбосо уруксаты жок эле жиберип коюу, ойногону деп сууга түшкөнү кетип калат экен. Мисалга ала кетсек, бул Бишкек шаарынын кезип өткөн чоң Чүй каналында көп кездешип атат.